Салам балдар. Бүгүн биз кыргыз алфавитин чогуу үйрөнөбүз. 36 тамганын ар биринде кызыктуу сырлар бар. Алфавит менен саякатка чыгууга даярсыңарбы? Анда баштайлы. А. Анар. Анар кызыл даамдуу жемиш. Аны жесең денең күчтүү болот, ал эми каның жакшы айланат. Б. Б. Балык. Балыктар суу астында жашайт. Дүйнөдө 30 миңден ашык балыктын түрү бар. Силер кандай балыктын атын билесиңер? В. В. Вентилятор. Ысык болуп жатабы? Вентиляторду күйгүзсөң бөлмөң муздайт. А силердин үйдө вентилятор барбы? Г. Г. Герб. Герб мамлекеттин же шаардын сыймыктуу белгиси, расмий символу. Кыргызстандын гербинде эмнелер бар экен? Д. Д. Дарбыз. Дарбыз абдан ширелүү. Анын суусу денеңди тазалап, күч берет. Дарбызды жакшы көрөсүңөрбү? Е. Е. Евро. Евро Европадагы акча. 2002 жылдан бери колдонулат. Силер кайсы өлкөлөрдө евро колдонуларын билесиңерби? Йо. Йо. Боёк. Боёк сүрөт тартканда колдонгон түстүү суюктук. Силер боёк менен кандай сүрөт тартканды жакшы көрөсүңөр? Ж. Ж. Жүрөк. Сенин жүрөгүң күнүнө 100 000 жолу согот. Колуңду көкүрөгүңө коюп, анын согушун сезип көрчү. З. З. Забар. Манас эпосунда забар деген сөз алтын деген маанини берет. Алтын кандай түстө болот? И. И. Ит. Ит адамдын досу. Алар үй кайтарат, амылоого жардам берет жана бизди коргойт. А силер итти жакшы көрөсүңөрбү? И. И. Йога. Йога денеңди чыңдоого жардам берет. Колуңду үйдө көтөрүп, терең дем алып көрчү. К. Кагаз. Кагаз китеп, дептер, сүрөт тартуу үчүн керек. А силер китеп окуганды жакшы көрөсүңөрбү? Л. Л. Лотос. Лотос суунун үстүндө өсөт. Анын жалбырактары ар дайым таза болот. Бул кандайча мүмкүн? М. М. Маймыл. Маймылдар эң акылдуу жаныбарлардын бири. Алар банан жегенди жакшы көрүшөт. Сен аларды зоопарктан көрдүңбү? Н. Н. Наристе. Наристе кичинекей бөбөк. Алар үйрөнгөндү жакшы көрүшөт. Силер бала кезиңерде эмнени жакшы көрчүсүңөр? Эсиңердеби? Ң. Ң. Дөң. Дөң кичинекей тоо. Анын үстүнө чыгып, алысты карасаң, кандай сезимдер болот экен? О. О. Оюн. Оюн ойноо көңүл ачат жана көп нерсени үйрөтөт. Силердин сүйүктүү оюнуңар кайсы? Ö. Ö. Өгүз. Өгүз күчтүү жаныбар. Ал жүк ташыйт жана жер айдайт. Аларды айылда көрдүңөр беле? П. П. Паспорт. Паспорт ар бир адамдын жарандыгын тастыктайт. Чоңойгондо сен да аласың. Р. Р. Радио. Радио аркылуу музыка угуп, жаңылыктарды билсе болот. Силер радиодон эмне укканды жакшы көрөсүңөр? С. С. Сот. Сот адилеттикти сактайт. Ал туура жана туура эмес иштерди ажырата билет.
Т. Туфли. Туфли бут кийимдин бир түрү. Алар кооз жана ыңгайлуу болушу керек. Силер кандай бут кийим жакшы көрөсүңөр? У. Учак. Учактар асманда учат жана адамдарды алыстарга жеткирет. Силер учакка түшүп көрдүңөр беле? Үйөлүк. Үйөлүк менен 5 бармакка камырды жаябыз. 5 бармакты жакшы көрөсүңөрбү? Ф. Фабрика. Фабрика ар кандай буюмдарды жасаган чоң жай. Силердин кийим дагы фабрикада жасалган. Х. Хирург. Хирург дарыгер. Операция жасайт. Алар оорулууларды айыктырат. Чоңойгондо ким болуңар келет? Ц. Цилиндр. Цилиндр узун түтүкчө формасындагы нерсе. Кээ бир баш кийимдер да цилиндр формасында болот. Ч. Чымчык. Чымчыктар учуп жүрөт жана кооз үндөр менен сайрайт. Силер чымчыктардын сайраганын кайсы убакта уга аласыңар? Ш. Шакек. Шакек колго тагылуучу зер буюм. Ал көбүнчө алтын же күмүш болот. Ш. Щетка. Мындай щетка менен дубалды боёого болот. Силер өзүңөр боёк менен дубал боёп көрдүңөр беле? Ажыратуу белгиси. Ажыратуу белгиси. Бул белги орус тилинен келген. Ырчы. Ырчылар ырырдап элди кубандырат. Силердин сүйүктүү ырчыңар барбы? Ичкертүү белгиси. Ичкертүү белгиси. Календарь. Бул дагы орус тилинен келген сөз. Күндөрдү саноо үчүн колдонулат. Эмерек. Үйүңөрдө стол, отургуч, диван барбы? Булар эмерек деп аталат. Ю. Куюн. Куюн катуу шамал. Кызык, эгер биз куюн сыяктуу айлансак, башыбыз айланабы? Байкап көрөлү. Я. Янтарь. Янтарь байыркы таш, чайырдан пайда болгон. Аны зергер буюмдарын жасоого колдонушат. Кыргыз тили бай жана ар түрдүү. Ар бир тамга өзүнүн маанилүү сөздөрү менен баалуулук кошот. Бул алфавит менен таанышуу кыргыз тилинин кооздугун тереңирээк түшүнүүгө жардам берет. Каналыбызга катталып, видеого лайк басууну унутпаңыз.